асманга көтөрүлгөндө эле сизге асман эшиктери ачылбайт. Ошол жактан жанын ыргытканга буйрук. Элестетиңиз, асмандан жаныңызды ыргытканда кандай жерге түшөсүз? Кандай азапталасыз? Сиз кабыр азабына түшө элек деле азапталып атасыз. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, кабырга түшкөндөн кийин, денесине жаны киргенден кийин дейт, эки периште келип сурак сурайт. Сизден 3 эле суроо сурайт. Роббиң ким? Пайгамбарың ким? Диниң эмне деп сурайт. Бирок көпчүлүк адамдар азыркы күндө айтат, мен жүрөгүм таза, мен ыймандуумун, мен эч кимди алдаган жокмун дейт. Бирок сиз эң чоң күнөө кылып атканыңыз менен ишиңиз жок. Сиз Аллахтын буйругун аткарбай жатасыз. Алла таалам сизди намаз оку деди, орозо карма деди. Бирок сиз өзүңүзгө текебер болуп, не кылып жүрөсүз? Шайтан дагы эмне деген? Сажда кыл дегенде мен адамдан жакшымын деген. Сиз ошондой эле абалдасыз. Анткени сиз өзүңүзгө бир кызматчы алып келсеңиз, үй жыйнаганы. Сиздин кызматчыңыз үй жыйнап киргизсеңиз, ал могул жерде короңузду шыпырып жүрсө, келгенден сиз кызматчыңызды урушасызбы? Урушасыз да, сөз жок. Анткени сиздин буйругуңузду аткарган жок. Сиз деле ошондойсуз Аллахтын астында. Аллахтын буйругун аткарбай жатасыз. Намазын окубай жатасыз, орозосун кармабай жатасыз. Акчаңыз болсо зекетин бербей жатасыз. Колуңуздан келип ажылыкка барбай жатасыз. Анан кийин мен жүрөгүм таза деп коесуз. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат өзүнүн хадисинде, эгер кимде ким дейт, 5 малды айтпайлы, асыр намаз деле окубаса дейт, факуду батула амалуху дейт. Ошол күнү кылган жакшылыгын бары жок. Кечинде келгенде жакшылыгыңыз жок Аллахтын астында. Эмнеге дегенде сиз асыр намазын эле окубаган себептүү. А 5 мал окубасаңыз эмне болосуз? Ошон үчүн кыямат күнү барганда эң биринчи сурала турган нерсеңиз намаз. Кыямат күнү барганда сурайт Алла таалам: "Ма салакакум фи сакар?" Силер тозоктун эң түбүнө эмне себептен түшүп калдыңар дегенде эмне дейт? "Валам наку минал мусаллин" дейт. Эң биринчи эмне дейт? Биз намаз окубагандардан элек дейт адам. "Валам наку нут'имул мискин" кедей кембагалга тамак бербечи беле. "Ва нахуду ма'ал хоидин" биз ойноп күлгөндөр менен, шеринелештер менен шеринелеп, тойлоп, кафелеп жүрө бергенбиз. "Хатта атанал якин" ошентип бизге өлүм келип калды дейт. Ошентип ар бирибизге өлүм келип калбасын. Аталар, байкелер, эскертейли. "Фадаккир фа инна зикра танфаул муъминин" эскерткин дейт. Эскертүү момундарга пайда берет дейт. Бул дүйнөдө биз бир күн же жарым күнчөлүк эле жашайбыз. Аллахтын астына барганда ар бирибизден сурайт: "Кам лабистум фил арди адада синин" Эй адам балдары, бул дүйнөдө канча өмүр сүрдүңөр дегенде, 60 жыл жашайлы, 70 жыл жашайлы. Аллахтын астына барганда лабиста яуман ау бадайом. Аллахым бир күн же 12 саат эле өмүр сүрдүк дейбиз. Коркойлу Аллахтан. 12 саат өмүр сүрсөң Алла таалам айтат: "Эмне үчүн мага ибадат кылбадың бул дүйнөдө? Кайтып келерин билсең эмне үчүн ибадат кылбадың" десе, эмне деп жооп беребиз Аллахтын астына барганда? Ошон үчүн Хасан эль-Басри айтат: "Эй адам баласы, бул дүйнөдө 3 күн жашайсың" дейт. Кечөнкү күн, эртеңки күн, бүгүнкү күн дейт. Кечөнкү күн өтүп кетти, кайтарып келе албайсың. Эртеңки күнгө чейин жашайсыңбы, жашабайсыңбы бир Кудай билет. Мына бүгүнкү күнүңдү туура пайдаланып калганың дейт. Эртеңки күн таң атпай калышы мүмкүн. Кечөнкү күн өтүп кетти. Ошон үчүн Ибн Умар айтат, Умардын баласы Абдулла айтат: "Эгер таң аттырсаң кеч киргенди күтпө" дейт. Кеч киргенде мен намаз окуйм, таква адам боломун, орозо кармаймын, тахажжуд окуймун дебегиниң. Мына азыр башташ керек. Эгер кеч киргизсең таң атканды күтпө дейт. Анткени көптөгөн адамдар ошентип өтүп кеткен. Мына эртең деп жүрүп, таква болом, мен намаз окуйм, 60ка чыкканда деп жүрүп өтүп кетип атат. Канча деген адамдар өтүп кетип атат. Ошон үчүн ойлонойлу, эстейли. Аллахка баардыгыбыз кайтып барабыз, сөз жок. Аллахтын астына барганда эмне деп жооп беребиз? Ошону суроону дайындап алайлы. 3 эле суроо берилет. Ошол 3 суроого дайын жүрөйлү. Мен Роббук, жаратуучуң ким? Пайгамбарың ким? Жана диниң эмне деген суроого дайындаңыздар. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Кабыр азабы" дейт. Даджалдын фитнасына жакынкы фитна болот дейт. Анткени эгер сиз жакшы амалдар менен жүрсөңүз, кабырга барганда сизге жакшы келбетте бир адам келет. Анан ошондо сиз сурайсыз: "Эй, сен мага тааныш болуп атасың. Мен жылуу учуруп атасың. Мен сени бир жерден көргөндөй болуп атам" дегенде эмне дейт? "Ана амалука" дейт. "Мына мен сенин жакшы амалдарыңмын" дейт. Эгер жаман адам болсоңуз, жаман келбетте келет адам, амалдарыңыз. Жаман келбетте адам болуп келет. Ошондо айтат: "Түрүң суук. Жаман нерсе учуруп атасың. Жаман нерсе алып келдиң го" дегенде эмне дейт? "Мен сенин жаман амалдарыңмын" дейт. Ошондо сизге эгер жакшы адам болсоңуз, бейиштин эшиктери ачылат. Ошондо кабырдагы адам эмне дейт? Сурак, дуа кылып сурайт: "Аллахым, кыяматты эртерээк тургузгунуң" дейт. "Мен бейишке кирейин" дейт. Эгер жаман адам болсо, тозоктун эшиктери ачылып, ага тозоктун жалындары келгенде айтат: "Эй Аллахым, кыяматты тургузбай тургунуң, менин азабым" дейт. "Кийинки азабым мындан да жаман болот экен" дейт. Ошон үчүн Усман радиаллаху анху кабыр азабы эстелгенде ыйлаган. Эмне үчүн дегенде айткан: "Эгер пенденин биринчи бара турган орду жакшы болсо, кийинки орду жакшы болот" деген.
Эгер пенденин барган биринчи орду жакшы болбосо, кийинки орду жакшы болбойт деген. Ошон үчүн эске алайлы, бара турган нерсеге дайынданайлы. Умар радиаллаху айтат ошон үчүн хасибу анфусакум кабла ан тухасабу дейт. Өзүңөр эсеп кысап кылгыла бул дүйнөдө, тиги дүйнөдө Алла таалам эсеп кысап кыл электен мурун дейт. Ошон үчүн бул дүйнөдө ойлонойлу, ойгонойлу, мына айткан терең уйкудан ойгонойлу. Биз эмне ибадаттарды кылып атабыз, эмнелерди кылбай жатабыз? Алла тааламга моюн сунуп атабызбы? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам буйругандай жашап атабызбы бул дүйнөдө? Же болбосо өзүбүздүн шахватыбыз менен эле өзүбүздүн нафсыбызды ээрчип жүрөбүзбү бул дүйнөдө? Аллахтын астына барганда ар бирибиз суралабыз сөзсүз. Субханаллаху ва бихамдиhi, ашхаду ан ла илаха илля ант, астагфирука ва